Жыл мезгилдери жөнүндө bir азыраак токтолоюн. Жыл мезгилдери токтолуп турган болсок, 90 күнгө созулган 90 мезгили 13 декабрда башталат. 13 декабрдан 13 мартка чейин. 13 мартта 90 мезгили чыгат дагы амал жүрө баштайт. Багдарактардын бүрчүктөрү бөрсөйүп, чоңоюп, жерге дем кирип, амал жүрө баштаган ошол 13 марттан ары болот да. Анан кийин мындай, 31 декабрды бул улуу күн дейбиз. Себеби жыл ажыраш күн, жыл тогошу күн деп 31 декабрды айтабыз. Ал эми жыл ажыраш ай, жыл тогош ай деп февраль айтылат, жалган куран ай айтылат да. Эми ошондо 31 декабрь ушундай улуу күн болуп калганын себеби күн жылынын календары боюнча 31 декабрь жыл тогошу, жыл ажыраш күн деп аталып калганда, ушундай даңктуу күн 31 декабрь болуп эсептелет. Андан кийин айта турган сөзүм мынабу 8 январда 40 күнгө созулган кыш шилде башталат да. Кыш шилде баягы койдун пири чолпон ата, жылкынын бири камбар ата дегендей эле кыштын 6 жан жөкөрү бар. Кыш шилденин 6 жан жөкөрү бар. Биринчи 6 күндүк жан жөкөрү аны кырдаш деп коет. Ошо кырдаш, экинчи жан жөкө 6 күндүк ал адынын 6 уулу. Ушул адынын 6 уулу деген 6 күндүк жан жөкөр аяктаганда Крешенский морозу деп 19 январда Крешенский морозу айтылат. Бул эл аралык деңгээлде улуу күн. Себеби ошол күнкү алынган сууну коюп койсоң, жыл бою бузулбайт экен да. Ушундай Крешенский морозу ошол күнү ушундай улуу күн деп эсептелет. Андан кийин 7-нин 7 уулу деген 7 күн келет. Ал 26 январда бүтөт. Анан кийин каңтар деген бир эле күн келет. Ал 27 январ. Каңтар деп аталып калган себеби мындай да, кыш шилде 40 күн болсо ошонун 20 күнү бүттү. Эми каңтарып наркы бетине өт деген эле мааниде. Ошон үчүн январ айын казак эли каңтар деп аталып калган. Анан кийин 28 январдан 11 февралга чейин туп-тур 15 күн. Муну үт дейт. Үт деген мезгил. 15 күндүк үт. Муну менин чоң энем айтчу эле, жакшылыгын алса үт, жамандыгын алса жут. Ушу жуттун карын ушул 15 күндө жаап коет экен да. 15 күндө жааган карды жуттун кары дейт. Андан кийин 6 күн башталат. 12 февралдан тартып. Апкыт, сапкыт 6 күн дейт. 17-синде бүтөт. 18-синде 40 күнгө созулган кыш шилде 18 февралда чыгып кетет. Айткандай эле быйыл үстүбүздөгү жылы ушул жыл мезгилдери абдан туп-тура келди. 18 февраль болбой туруп, дегеле кыш кычырап эле туруп алды бардык жерде, Кыргызстандын бардык аймагында катуу болуп турду. Анан асманда ай жаңырбай турган бир да күн болбойт эмеспи? Январ айын алып көрөлү. Эгер 1 январдан 8 январга чейин эгер асманда ай жаңырып калса, ошол айдын аталышы бирдин айы 9 деген аттагы ай жаңырат. Эгер 9 январ менен 19 январдын аралыгында ай жаңырып калды дегиче, ошол айдын аты Арсарай болот. Арсарай деп атап коюш керек да. Себеби ушул оңжүктө гана жаңырган айды Арсарай дейбиз. Мына өткөндө 15 январда ай жаңырды эле. Анын атын билген кишилер Арсарай жаңырган турбайбы деп атап койду. Ошо Арсарай түгөнгөндөн кийин ал 13 февралда түгөндү. 13 февралга чейин асманда болду. Анан анык жолборс мөчөл жылы 14 февралда башталды да. Себеби 14 февралда асманда Жалган Куран деген аттагы ай жаңырып калды. Демек, ар жыл сайын Жалган Куран деген аттагы ай жаңырбай туруп, мүчөл жыл башталбайт. Жалпы чыгыш элдеринин жаңы жыл башталбайт да. Биз кылымдардан бери чыгыш элдеринин эсебинде болгондон кийин
кылымдардан бери ошол чыгыш элдери менен бирбиз. Ошо 14 февраль күнү жалпы чыгыш элдер жаңы жыл тосушту. Аны баарыбыз билебиз. Андан кийин кыш шилденин 6 жан жөкөрү. Жан жөкөрү мындай да. Мана биринчи жан жөкөрүн кырдаш деп коет. Кырдаш деп аталып калган себеби мындай да. Тоолуу, бийик тоолуу райондордо кыш ноябрь айында эле башталып калат. Ошо 8 январга чейин 4 түлүк мал бир топ эле арыктап кетет. Ошондо кыш шилде өзүнүн биринчи жан жөкөрүнө катуу эмени талапты коет экен да. Ошондо кырдаш деген жан жөкөрүнө мынтип айтат экен. Жаным кырдаш камчылан, кайрат кылып алчылан, мал майлуу калды, баарысы жайлуу калды. Кой жонду калды, төө комду калды. Жылкы жыйылбай калды, чыңырыгы тыйылбай калды, бука булкунуп калды, буура жулкунуп калды деп. Ошол жаным кырдаш камчылан деп кыш жылды өзүнүн уутурмагын 4 түлүк малга чеңгелин салган мезгил ошол кырдашка катуу талапты коет экен да. Вот, февраль айын биз жалган куран дейбиз. Эмне үчүн жалган куран деп аталып калганын чечмелеш үчүн мен кайберендер жөнүндө бир классификациясын айтып коеюн дейм да. Кайберендердин чоң тобу ача мүйүз уй мурун тобу бар. Ага бугу эркеги марал ургачысы, куран эркеги элик ургачысы болуп билинет да. Эми ошондо куран ача мүйүздүү болот да. Ача мүйүздүү болот. Ошондо мына бу куран жүгүрүк мезгили күзүндөсү бүткөндөн кийин эле курандын мүйүзү омур түбүнөн омуруп түшүп калат. Анан кийин биздин ата бабалар ар дайым мергенчилик, дыйканчылык, мал чарбачылык менен эмгектенген. Ошондо февраль айын өзүбүз билебиз, кычыраган эле кышта, туурабы? Ошо февраль айында бир жондо бир жоон топ кайберендер жүрөт, эликтер жүрөт да. Анан ошонун арасында кайсынысы куран, кайсынысы элик экени билинбейт. Себеби күзүндө кууту түшкөндөн эле түшүп калган да. Ошондо баягы февраль айында чын бышыгын так биле албай бүшүркөшөт. Ошон үчүн февраль айынын аталышы жалган куран деп, чын бышыгы такталбагандай, куран же элик экени даана такталбагандан кийин февраль айынын аталышы жалган куран деп аталып калган. Анан 30 күн өткөндөн кийин март айында дагы баягы мергенчилер ошо жонго мергенге чыгышат да. Мергенге чыкса, курандын мүйүзү жүнү менен саксайып, далдай уже чыга баштаган. Окуйт баягыбыз бир ай мурун тааный албай кеттик эле, тетиги анык эле чын куран турбайбы? Куран экени билинип калды, мүйүзү чыга баштаптыр деп, ошол март айынын аталышы ошончо чын куран болуп калган. Анан кийин бугу апрель айы. Апрель айы эмне үчүн бугу деп аталып калган себеби мындай. Бугу жүгүрүк, куран жүгүрүк август айында эле башталат. Август айында башталат. Ошондо алар баягы ача мүйүз уй мурун тобуна кирет да бул кайберендер. Булар балдарын 9 ай көтөргөндөн кийин төлдөй башташат. Демек эликтин чыгарчыгы төрөлүп калыптыр деп апрель айында элик төрөсө бугу музоосун марал апрель айында төрөйт. Ошон үчүн апрель айы бугу деп аталып калган. Вот. Анан айдын аттары аталышы ургаччылардын атына коюлбайт. Только эркектери. Эркек себеп производитель да. Баягы производительный кочкор деген сыяктуу эле ошондой да. Эркектердин аты менен аталат. Андан кийин май айы кулжа деп аталат. Май айын кулжа деп. Эмне үчүн кулжа деп аталып калган себеби мындай да. Ноябрь айында кулжа жүгүрүк башталат. Кулжалар ноябрь айында жүгүрүп калат. Ошондо азыр эсептегенде дагы декабрь, январь, февраль, март, апрель. Мына 5 ай өткөндөн кийин май айында уже
арқарлар төлей баштайды. Арқарлар төлдей баштағандан кейін құлжалар өзінше бөлініп, өзінше жайылып қалады. Ана ошондо жанагы Жоро деген кинофильмди көрдүк эле го. Бир зоонун аты Миңаркар деген атка коюлган. Эмне дегенде ошол аркарлар козулары менен көбөйүп эгиз төрөйт. Ошол бир беттеги аркарлар көбөйгөндүгү үчүн Миңаркар деген ат ошондон калган. Андан кийин июнь айы теке деп аталат. Эмне үчүн теке деп аталып калган себеби да олуттуу себеби бар. Бул теке деп аталып калганда эң кайберендердин эң эле ыйыгы, эң эле улусу, эң эле кексеси тоо теке менен кийи кечки болот. Баягы Кожо Жаш мергенди каргаган Суречки дагы ошол кийи кечкинин каргышы менен болгон. Себеби эң артында эң кеч теке жүгүрөт да. Эгер ошо теке жүгүрүк мезгилинде бир теке зоонун башына туруп алып, таң аткыча түн терметкен текелерди көрсө болот декабрь айында. Эмне үчүн дегенде ошол теке таң аткыча ошол үркөр толдузунун ар кандай белгилерин байкап түн терметип таң атырган текелер болот да. Ошон үчүн мына бул ай караган текедей кылып мени күттүрдүң деген сөз ошондон калган. Ал теке айды карабай эле үркөр толдузунун кээ бир белгилерин таң аткыча түн терметип караганда, ошон үчүн мына бул теке эгер келерки кыш оор боло турган болсо, теке кеч жүгүрөт. Эгер келерки кыш жеңил болуп калса, теке эрте жүгүрө берет. Себеби эгер кыш оор болсо, эрте жүгүрүп койсо, улактар өлүп калат да. Ошон үчүн теке ошого байкап туруп, ушунчалык кекселиги, ушунчалык кылдаттыгы, ушунчалык кайберендердин эң улуусу ошол тоо теке менен кийи кечки болот да. Ошон үчүн мына бул мисалы декабрь айында куут башталса, ошо эсептегенде июнь айында ошо төл башталып калат. Төл башталганда кийи кечкилер өзүнүн төлү менен алек болуп калат дагы. Тоо текелер өзүнчө бөлүнүп, эркектери өзүнчө бөлүнүп, бир зоонун бетин бербей жайылып калат да. Ошон үчүн Миң теке деген зоонун аты ошондон калган. Андан кийин июль айы башоона деп аталат. Башоона деп аталып калган негизги эле себеби мындай да. Себеби июль айынан тартып күн кыскара баштайт да. Асманда күн 6 ай бою узарат, 6 ай бою кыскарат. Башоона деген сөз ошол эми баштап күн кыскара баштады. Эми баштап башка мезгилге карай оңой баштадык. Эми баштап кышка карай багыт алдык деген эле мааниде да. Андан кийин сентябрь айы. Анда июль айын башоона дедимби, август айы. Август айын аягоона дейбиз. Аягоона деп аталып калган себеби мындай да. Бул кыргыздын эле боз үйүнүн касиетинен айтылган нерсе. Мисалы, август айында коломтодогу чамгарактан тике түшкөн күндүн жарыгы чындап эле оонап калат да, чындап эле коломтодон алыстап оонап калат. Себеби август айынан тартып күн кыскара баштайт. Июль айынан баштап күн кыскарса, август айында итабар эле күн кыскарып калат. Ошон үчүн аягоона деп коломтодон анык эле аяктап калды. Анык эле коломтодон оонап калды деп аягоона деген ат август айына ошон үчүн берилген. Андан кийин сентябрь айы. Бул 9 айы деп коет. 9 айы. Сентябрь айынын көпчүлүк күндөрүндө асманда 9 айы 17 тогол деген аттагай жүрөт асманда дайыма. 9 ай деп аталып калган себеби сентябрь айы эң бир жакшы айлардын бири. Себеби тоокчулуктун айы, семизчиликтин айы. Бардык дан эгиндери бышкан мезгил.
ушунчалык эң жакшы ай да ушунчалык токчулуктун, бышыкчылыктын, семизчиликтин бардык жагынан толуп турган эң сонун ай ошол сентябрь айы, 9 ай деп аталат да. 9 ай деп аталып калган себеби илгерки биздин ата бабалар эгер бирөөгө кыздын калыңын бере турган болсо, ошол семизчиликте, токчулукта мал арыктай элегинде кутулуп калалы кой. Ушул 9 айында берип кутулалы деп. Бирөөгө энчилеп мал бере турган болсо да ушул сентябрь айында, 9 айында берип кутулуп калышкан да биздин ата бабалар. Ошон үчүн 9 айы деп сентябрь айы аталат да. Башка бул сентябрь айын 9 айы деп гана атаганга акыбыз бар. Андан кийин 7 айы. Октябрь айында ар дайым асманда 7 айы 15 тогол деген аттагай асманда болот. Көп октябрь айынын көпчүлүк күндөрүндө. Ушу октябрь айынын өзгөчөлүгүнө байланыштуу мындай эл арасында ырсаптар камтылып калган. 7 айы жаңырды, жеке жайба малыңды, жетиштүү камың болбосо, кыш сурайт сенин алыңды деп. Ушундай ырсаптары бар. Андан кийин ноябрь айы, 5 айы 13 тогол деген аттагай ар дайым ошол ноябрь айынын көпчүлүк күндөрүндө асманда болот. Анда дагы эл арасында төмөнкүдөй ырсаптары айтылып калган. 5 айы жаңырды, безилдеп шамал чамынды, белсемдүү камың болбосо, кыш сурай сенин алыңды деген. Андан кийин декабрь айын 3 айы деп аталат. Азыр кээ бир календарларда январь айы 3 айы деп бөйрөктөн шыйрак чыгарган календарлар чыгара башташты. Бул туура эмес. Декабрь айын биз 3 айы деп гана атаганга акыбыз бар. Себеби 3 айы 11 тогол деген аттагай декабрь айынын көпчүлүк күндөрүндө ар жыл сайын болот. Декабрь айына байланыштуу дагы төмөндөгүдөй ырсаптары бар. 3 айы жаңырды, үшкүрүп борон чамынды, үрөйү суук токсончал, үйүңдөн сурайт алыңды деген ырсаптары бар да. Үрөйү суук токсончал деген сөз 13 декабрда 90 күнгө созулган 90 түшүп атпайбы? Ушуга байланыштуу үрөйү суук токсончал деп кыш башталганына байланыштуу айтылып калган да. Февраль айын жалган куран деп гана атаганга акыбыз бар. Себеби февраль айы кычыраган кыш болсо, биздин ата бабалар мергенчилик, аңчылык, дыйканчылык менен эмгектенип келсе, ошо февраль айында кычыраган кышта мергенге чыкса, ошол кайсынысы куран, кайсынысы элик экени, кайсынысы эркек, кайсынысы ургач экени бүшүркөп эч ким так ажырата албагандыгынын себебинен февраль айын биз жалган куран деп гана айтканга акыбыз бар. Бул ата баба менин чоң энем ушулардын бәрин билчи да. Анан бул кылымдардан бери ооз эки, ооздон оозго айтылып келген нерсе. Эми Кудай буйрса мына календар чыгып атат. Дастан Ислам Сарыгуловго чоң рахмат. Ал баягы кагазын аябай, краскасын аябай жакшынакай кылып, светной кылып чыгарып атат. Дастан Исламовичке кыргыз эли чоң ыраазы. Дастан Исламовичке ар жыл сайын мен календар түзүп туруп берип коем. Бул киши чыгарып атат. Ушундай экөөбүздүн ортобузда чоң байланыш бар. Анан Дастан Исламовичтин бир гана кемчилдиги, өзүн бакытып жогору жагын жазат дагы, мени кибиретип манияка составитель деп гана болор болбос жазуу менен жазып коет. Ошосу. Өзү менен эле кошо бакытып жазып койбойбу? Эгер мен түзүп бербесем, Дастан Исламовичке бул календар чыкпайт эле да. Ушул эле менин таарынчым, башка мен Дастан Исламович таарынган жок. Мунага рахмат эле айтам. Ушул кыргыз эл үчүн эң кыргыз эл дегенде күйүп пышкан киши ошо Сарыгулов. Дастан Сарыгулов кандай күйүп пышса, мен да ошондой күйүп пышам да. Кыргыздын улуулугун, улуу эл экенин ушул календар аркылуу даңазаласа болот. Себеби кыргыз эли
кылымдардан бeri көчмөндү жүрүп келишкен. Көчмөндү жүрүп келген эл бул өзүнөн өзү окмуштуу болуп калат. Окмуштуу болгон себеби жаратылыш менен булар эр шаркак болуп калган эл да. Ошон үчүн кыргыз элинде ушундай бир улуу сөздөр бар. Чакпаган жылан өлбөсүн деп. Даже жылаанга бороргон элбиз биз. Жаратылыштын эмесин көздүн карегинде сактаган эл кыргыздар гана болгон. Кыргыздардан башка улуттарда биздин элдей өтө мындай жаратылыш жөнүндө таасым билген эч. Манабу Кожо Жаш мерген үчүн ушундай өзү баатыр азаматтын бири болгону менен Кожо Жаш мерген жаратылыштын байлыгы менен эрегишип койгон. Суречки бул жаратылыштын байлыгы да. Ушу суречкини мен ок коротпой кармап жүрүп мүйүзүн бурап өлтүрөм деп карабайсызбы? Ошо жаратылыштын байлыгы менен суречки менен эрегишкендин өзү Кожо Жашты зоого камалып калды. Зоого камалып Кожо Жаштын бүгүнкү күндө мүрзөсү жок, пейити жок, эстелиги жок. Себеби ал баягы зоодон секиргенде Кожо Жаштын бир кичинекей бебелчегин Кытай эли, Кытай урусундагы эл кыргыздын таба албай калган. Карабайсызбы? Жаратылыштын байлыгы менен эрегишип кереги жок. Жаратылыштын байлыгы менен биз эр шаркак коёнго болуптук. Кана жашаганга көз бар. А жаратылышты биз өзгөртүбүз. Жаратылышты биз бул башка мезгилге эртеген ал надандык сөз да бул. Туура эмес.